Иран менен Израилдин ортосундагы тирешүү дипломатиялык алкактан чыгып, ачык аскердик кагылышуунун босоосунда турат. Ассаламу алейкум кадырлуу көрөрмандар, каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар. Рейтер жана Associated Press агенттиктери кабарлагандай, Оман булуңунда абал кескин курчуду. Америка Кошмо Штаттарынын аскердик деңиз күчтөрү блокаданы бузууга аракет кылган ирандык жүк ташуучу кемени аткылашып, аны күч менен колго түшүрүшкөн. Ирна маалымат агенттиги билдиргендей, Тегеран буга жооп катары Иран кемелердин өтүүсү боюнча келишимден чыккандыгын жана стратегиялык маанидеги Ормуз кысыгын кайрадан толук көзөмөлүнө алгандыгын жарыялады. Иран тарап аймактагы бардык чет элдик аскердик кемелер мындан ары мыйзамдуу бута болуп эсептелерин расмий эскертти. Өзгөчө көңүл чордонда Ирандын үстүнөн америкалык учактын атып түшүрүлүшү жана андан кийинки курч кырдаал болуп калууда. Wall Street журнал басылмасы Ак үйдөгү өтө жашыруун булактарга таянып, президент Дональд Трамптын бул окуяга болгон катуу реакциясын ачыктады. Маалыматка караганда, Трамп учак атып түшүрүлгөндүгүн укканда жардамчыларына катуу кыйкырып, кырдаалды 1979 жылдагы Джимми Картердин учундагы барымта кризисине салыштырган. Трамп бул окуяны Американын улуттук намысына шек келтирүү катары кабыл алып, өтө агрессивдүү маанайда болгондугу айтылууда. Окуянын чоо жайына токтолсок, атып түшүрүлгөн америкалык учкучту куткаруу боюнча өтө кооптуу жана тобокелдик коштолгон тапшырма учурунда президенттин кеңешчилери Трампты ыкчам талкуулардан атайлап четтетип турушкан. Алар президенттин чыдамсыздыгы жана эмоционалдык мүнөзү абалды реалдуу убакытта чечим кабыл алууга тоскоолдук кылат деп эсептешкен. Маалыматтар Трампка чечүүчү көзөрмөмдерде гана берилип турган. Учурда бул окуя Вашингтондогу Ак үйдө эң чоң саясий чатак айланды. Ошентип дипломатиялык аракеттер толук кыйрады. Вашингтон Пост гезити Ак үйдөгү ишенимдүү булактарына таянып, Ирандын Пакистандагы тынчтык сүйлөшүүлөрүнөн биротоло баш тарткандыгын жазды. Франс пресс агенттиги маалымдагандай, Ирандын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун аскердик кысымы астында эч кандай мунаса болбой тургандыгын билдирди. Ушул эле мүнөттөрдө Financial Times басылмасы президент Дональд Трамптын Иранга койгон 48 сааттык ультиматумун талкуулоодо. Эгерде 22 апрелге чейин Ормуз кысыгы ачылбаса, Вашингтон Ирандын мунай иштетүүчү инфраструктурасына жапырт сокку урууну пландап жатат. Израилдин лидери Беньямин Нетаньяху эл аралык деңгээлде оочолонууда. Скандинавиянын 5 өлкөсү Норвегия, Швеция, Дания, Финляндия жана Исландия эгерде Нетаньяху алардын аймагына же аба мейкиндигине кирсе, аны камакка ала тургандыктарын расмий ырасташты. Бул чечим Израилдин өкмөт башчысын Америка Кошмо Штаттарына баруу үчүн Европанын аба мейкиндигин айланып өткөн жер ортолук деңизи аркылуу өтүүчү эң узун жана кооптуу каттамды издөөгө мажбурлоодо. Американын ичинде болсо мурдагы вице-президент Камала Харрис Нетаньяхуну Американы Иран менен болгон согушка атайлап сүйрөп кирди деп ачык эле айыптады. Ал ортодо Израиль армиясы Ливандын түштүгүндөгү Хезбалланын позицияларын толук жок кылуу операциясын баштады. Стамбулдагы парламенттер аралык ассамблеяда Туркиянын президенти Реджеп Тайип Эрдоган Израилди аймактагы тынчтыктын башкы тоскоолдугу катары атады. Ал Израилдин чабуулдарынан 1 миллиондон ашык ливандык качкынга айлангандыгын белгилеп, эл аралык коопсуздук түзүмү легитимдүүлүгүн жоготкондугун айтты. Эрдоган бул маселе боюнча Россиянын өкүлү Валентина Матвиенко жана Түрк чалгындоо кызматынын жетекчилери Ибрагим Калын, Акиф Чагатай Кылыч менен жабык форматта сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Экономикалык кесепеттер дүйнө базарларын нес кылды. Ross Business Consulting агенттиги билдиргендей, Ормуз кысыгынын жабылышы менен дүйнөлүк мунай ташуунун 20% токтоп, Brent үлгүсүндөгү мунайдын баасы бир суткада 7%га секирди. Ошол эле учурда Украинада президент Владимир Зеленский антисемитизм үчүн 8 жылга чейин эркинен ажыратууну караган кылмыш жоопкерчилиги жөнүндөгү мыйзамга кол койду. Бул документ Израилде Холокост курмандыктарын эскерүү күнүндө күчүнө кирди. Бүгүнкү күнгө карата Орус-Украин фронтундагы кагылышууларда эки тараптан тең каза болгондордун жалпы саны 5000ден ашты. Биз кырдаалдын өнүгүшүнө 24 саат бою көз салып турабыз. Кийинки чыгарылыштарда акыркы өзгөрүүлөр тууралуу кенен маалымат беребиз. Каналыбызга катталып, баяныбызды бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар.